Ааламдан илим түшкөн. Бул кандай болду дегенде 21-кылымга чейин адамзат көптөгөн байгедей капитализм, социализм жана башка системаларды суу, таш, темир техника доорлорун басып өтүп, адамдын акылы жер жашоосуна гана жарактуу болгондуктан ойлоп тапкан техникасы, куралы, саясаты, каражаты бүгүнкү күндө адамзаттын башына ажал азап алып келди. Дүйнө эли туңгуйукка такалды. Адамзат динге улутка бөлүнүп, байлык бийликке умтулуп, дүйнөдө теракт, согуш, жер титирөө, өрт, суу каптоо, ич ара пикир келишпестиктер ажырым болуп жатат. Мындай оор тагдырдан кутулуу үчүн адамзаттын аң сезими дагы бир этапка, эволюцияга өсүү керек да. Адам бир такалып калды жер жашоого жетүү. Адамда да бир аң сезим бийиктөө керек. Кудай жер энеге эгиз кылып, жылдыздын сырын бекитип, кыргызды жараткан. Кайыптан нике, өлүм, конок буйрулат деп коет кыргызда. Анысы кандай ааламдан, ааламдык дастан түш аян буйрулат кыргызга, дегеле адамга. Анысыңарында 1998-жылы адамзаттын теги адам аталай тоосунда кыргыз жергесинде бир карапайым аялдын көзүнө көрүнүп, алтын доордо жашоо үчүн адамзатка Кудайдан ааламдык илим программа берген. Ал Арстан алайга өткөн кандайдыр бир ал көп сөз, ошондо ал законго айланды. 21-кылымда ааламда мыйзам урпактарга адамзат үчүн буйрулгандан тартып, Кудай ар күн өткөн сайын адамзатты ар тараптан кысып, кылым мыйзамы күчүп, эл башчылары, окумуштуу саясатчылар могу кырсыкты, кыйынчылыкты, ооруну чече да, жетектей дагы, токтото да албай калды. Керек болсо жетектей да албай атат. Мындай кыргыз ааламдан келген өкүл өзү, далили ааламдык дастандары, манас жана башка улуу маданияттары, каада салттары 21-кылымда ааламдан адамзатка илим түшкөндөн кийин адамзаттын саясатчылардын программасы, саясаты адамзатка ажал, кырсык гана алып келүүдө. Себеби ааламдык программага, законго адамдын мыйзамы тетиргелип калып атат. Кудай тилмечке Арстан алайга кыргызга улуттарды бириктирип адамзатка багыт көрсөтүү үчүн ааламдык касиет энергия берген. Мисалы ошол энергия, мен энергия носительмин. Кыргыздын күчү эмне? Бизде каражат болбосо дүйнөнү кантип башкарабыз? Биздин керебет куралыбыз ушу от, суу, таш, аба. Башка улуттар от, суу, таш, абанын материясын көрсө, мисалы бул суу экен, бул таш экен десе, кыргыз магиясын иштете билген. Алар менен кесиптеш, кеңешчи болуп алган. Оттон не бар? Жан, рух. Сууда план, программа, ташта магия, теңир мыйзамы, абада мазар ээлери, арбайлар, воздух, духов, возит дегендей улуу күчтөр бар. Табият Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети, табият Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы, табият улуттарды ааламдык мыйзамга мына буларга багындыруучу, теңир буйруган көсө, жан дүйнөлөрүн ойготуучу, жазалоочу сабоо. Бүткүл адамзат ааламдык илимди, программаны кабыл алып, аалам сырын, табият кызматын, адамдын жашоого жаралуу максатын билип, кыргыздын улуулугун, касиетин таануу керек. Болбосо табият жазалайт. Азыркы урматтуу президенттерге, саясатчыларга, окумуштуу журналисттерге жана казак элинин башчысы Нурсултан Назарбаевичке учурдагы казак эл башчысынын карапайым эли касиеттүү кыргыз элинин касиетин билбей, ошо казак эли кыргыз элинин касиетин билбей кордогону өз элине кыргын кырсык алып келип атат. Каражаттын доору бүттү өзү. Касиеттин доору башталы. Эл жериңер касиеттүү кыргыздар, ошол казак эли, орус эли, касиеттүү кыргыздар жашап жаткандыктан сакталып турат. Кыргыз журтунун өнүкпөгөн улут катары көрбөш керек. Ааламдан келген өкүл катары таануу керек. Ошол казактын башчысына, дүйнө элинин башчысына айткым келет. Кыргыз жоюлуучу улут эмес, тетирсинче жомоктошуп өнүгүүчү кут. Кыргыз эли түптөлбөсө улуттардын бороогун каптайт. Себеби аалам программасын, табият кызматын билбейт. Мен адамзатты куткаруучу, багыт көрсөтүүчү көктөн буйрулган инсанмын. Мен касиетим менен кыргыз тукумун коргоочу, адам тукумун оңдоочу жалгыз булакмын. Мага ошондой ааламдык касиет берилген.
Мен чындыкка кеткен жолду ачуучу, жалган дүйнөнүн жолун жабуучу жалгыз сотмун. Мен көктүн жүзүмүн, шамандын күчүмүн, адамзаттын кутумун. Мен диндерди, улуттарды бириктирүүчү, чындыктын жүзүн ачуучу инсанмын. Менин айтканымды жер эне, көк асман, жөлөмө күчтөр колдоп, коштоп мөөр басат. Мен жакшы мындай ойдомун ошо казактын эл башчысына. Себеби аякта ата жолу деген бар. Ата жолун бул аябай өнүктүргөн, мазарларга өтө катуу маани берген. Ата жолундагыларга, мисалы Кыргыз жергесинен да барып жүрөт. Ата бабанын арбайы багыт, анан бата берет. Ошол азыр ата жолу багыт бата берсе, бул жерде адам ата, адамзатты жаңы доордо жашоо үчүн дагы бир этап, программа багыт берип атат. Анан чындап эле бул кыргыз ааламынан келген өкүл, бая улуу адамды сыйлабасаң, энд атаны сыйлабасаң баланын иши жүрүшпөгөндөй, бүгүн кыргыз журтун кордогону бул казак элинин, дүйнө элинин. Ушул кыргыз элинин касиети ошо жерге тийиши мүмкүн дагы кыргын кырсык болот. Муну биз эскертип койбосок болбойт. 12-синде, 07-синде биз дагы дүйнөгө Акпресс аркылуу билдирүү бергенбиз. Америка, мына азыр бир адам милиция менен жаралып атса, ар бир азыр 4 мамлекетинде чоң милициясы бар. Америка ар кандай бир закон жазып, дүйнө элин кордоо эмес, тетирсинче азыр табиятты сактоо үчүн, илим жазып ошон үчүн иштеш керек эле. Табиятты сактоо үчүн. Орус эли адамзатты сактоо үчүн, Кытай эли могу улуу журтту жана башка улуттарды майда түйшүктөн куткаруу үчүн иштеш керек. А кыргыз абырасы менен ааламды ушу 4 мамлекетке биз ошо билдирүүнү бергенбиз. Акпресстен орусчасын дагы окуп берип, Нурбек деген жигит кыргызчасын да кыздар окуп берген. Мына ошондон кийин жана Франс пресс дегенден да келген, биз ошону бергенбиз, мына бул китепте турат. Мына ошондон кийин Американы суу каптап атат. Ааламдык өкүлү катары биз билдирип коюуга милдеттүүбүз. Мисалы, ааламдык дастандар, манасчылар аркылуу кыргыздын байыркылыгын, улуулук касиетин берип келген болсо, азыр келечектин программасын берип атат. Ошон үчүн аалам мыйзамы түшкөндөн кийин адамзат ойлоп чыккан программа могу, саясат, каражат, кыйрат абыз мына кыргыз жергесинде деле 20 жыл болду адам атанын көрүнгөнүнө. Кыргыз жери кемиди, эли тентиди, эң башкысы улуулук сапатын жоготту. Ошо ааламдан мыйзам түшкөндөн кийин адам өзүн тааныбагандыктан кыйынчылык кырсык болуп атат да. Адам өзүн тааныбай атат, эмнеге жашоого жаралуу максатын, доордун талабын билбегендиктен ушул болуп атат. Анан эми ушу саясий куугунтуктан боюнча айткым келет, эми улуу кыргыз чыныгы сөздөр, чыныгы иштер, чыныгы күчтөр менен гана сакталат деп берилет. Касиетиң болбосо элиң капа, касиетиң болбосо сен эч кимге таарынбагын дегендей, касиети жок башчылар тургандыктан элибиз дагы мындай туңгуйукка такалып туруп атат да. Анан кыргыз элин мокотуп, коркутуп, камап башкарбайт, кыргыз элинин рухун көтөрүп, өзүн таанытып, анан ошондо гана башкарылат. Бул азыр бир өткөөлдө туруп атат, эми кыргыз жолун табат, ошол кезде баары ордуна келет деп ойлойм. Артта калган жокпуз, тетирсинче астыда бар айтабыз. Президенттикке чыгышым керек эле. Бул ааламдык мыйзамды айтып, адамзатка багыт көрсөтүп коюшум керек эле. Менин законум азыр иштеп атат. Ошон үчүн адам акыл эч нерсени чече жетектей албай атат. Ааламдык закон азыр иштеп атат. Мен мындай ааламдык жактан жеңдим. Ал иштеп атат дүйнөдө. Ошон үчүн адам акылы менен жетпей атат. Анан шайлоонун өткөнү боюнча эми бир күндөр өтөр, мезгил өтөр. Азыркы лидерлик эткен астыдагылардын кылганы өтө уят. Ушу элге 3000 сом, 2000 сом берип өзүн шайлатканы. Анан элдин өзүнө дагы уят. Мен 2000деги боло салдым, бирок мен эч кимге барбадым. Мисалга да, хан акча берип шайланбайт. Буга эми Кудай арбай тараза, анан карапайым эл тараза. Бул өтө уят иш. Анан бул кара күч менен гана жашап атат. Бул чындык эмес. Ушу чындык эмес шайлоону өткөргөн Акаев дагы отурган ордунан кеткен, Бакиев да ордунан кеткен. Мен бүгүнкү бийликтегине ошол жана дебатта айтканым рас. Экөөңү тең ордуңду көрбөй атам деп. Себеби бийликтеги адам өтө бийик касиеттүү болуш керек. Бийик түшүнүктүү болуш керек. Бийик сыпатта болуш керек эле. Эгер бийик сыпат болсо, бүгүнкү күндөгүдөй
эл башчылары менен карама-каршылык алып келбейт эле. Тетирсинче кыргыз элинин башчысы бул адам атадай улуу сыпаттагы болуп, улуттарды бириктириш керек эле. Улуу кыргыз улутка бөлбөйт. Эгер бөлсө, өзү утулат, соттолот. Улуу кыргыз максаты жеңил болсо, жерине жерит, сөзү жел болот. Мындан ары эмне болот деп атат? Мындан ары эволюция болот. Мына азыр адам эволюция өтүп атат. Карапайым эл өсүп алды. Демек эволюцияны азыр ыктап буруп албаса, революция болот. Бул аныгы сөз. Касиеттүү калыс хан бул касиеттүү дейт да. Калыстык жок биринчиден. Экинчиден калыс ханды Кудайдын көктөгү жердеги көчүрмөсү дейт. Аны сен жаман айтмактырсың, жаман ойлогонго акыгың жок дейт. Себеби аны ата тегинин арбагы, высший сил коргоп турат дейт. Андай сыпат жок, ошон үчүн кара күч менен камап, коркутуп, мокотуп жашап атат. Эми мен айтат элем, сиздер Акаевка, Бакиевке, бүгүнкү бийликтеги кыргыз элине айразы болбош керек. Себеби тетирсинче ыраазы болуш керек. Эмнеге дегенде, бул күндү көрбөсөк, карапайым элдин көзү ачылбайт эле. Анын баары тарых болуп, бир күнбү, 1000 күнбү жашаган күнүбүз тарых болуп кала берет. Анын эч кандай деле кыргыз журтуна пайдасы деле, зыяны деле жок эле. Турган оокат тура берсе деле болмок, көмгөн оокат көмүлүп кала берсе деле болмок. Мындан эчтеке алып келбейт. Азыр адам астыга карап, умтулуп, изилдениш керек болуп атат. Бирөөлөр айтты, муну койсок эле тынч болгон атат деп түшүнүп болуп атат. Эми алар деле туура түшүнсө болот. Бирөөлөр муну изилдешибиз керек болуп атат дейт да. Анан а жерде тургандан турбаганы деле жакшы деп ойлойм. Анан мындан эчтеке жок. Мисалы менин ал мумияга же болбосо мындай эски тарыхка карап байланганым жок. Анан ошо бүгүнкү биздин билдирүүбүз ушул болгон. Ыйык, касиеттүү. Мисалы мына шоопурга деле ишеним бердик, ишеничке кирсе бирөөлөр. Туурабы? Ишеничке кирсе, шоопуруна деле укук берди. Анысы кандай мага аалам мыйзам түшкөндөн кийин адамзатты бириктирүү үчүн ошончолук керемет касиет берген. Ошол мен касиеттүү адам катары дүйнө элине, окумуштууларга, президенттерге ушу эскертүү кылып коеюн дедим. Аалам мыйзам түшкөндөн адамдын мыйзамы эч нерсени чече албайт. Анан ошо кыргыз элинин түптөлүшү боюнча да проекти түшкөн. Мына түндүк уук кереге катары. Кыргыз өлкөсү ушул түндүк ууктар болуп ушу түрк тилдүү элдер уланыш керек. Но улуу маданиятка, улуу сыпатка. Мисалы, андан кийин анан башка улуттар биригиш керек. Мына ушул проектиси ааламдан түшкөнү. Анан азыр эмне кылыш керек дегенде адам биз ак карага байланып алганбыз. Мына ак карага. Адам сыпатка өтүп, керек болсо кудайлык сыпат өзүндө болуш керек. Анан эми мен казак эл башчысынан ойлогонум ушул. Ал кишиде жана ата жолунда дегендерде мындай маани берип жүрөт. Демек, Кудай кечиримдүүлүгү менен касиеттүү. Кыргыздын анча-мынча жан дүйнөсү жарды адамдар бул сөздү айтып койду деп ага таарынбай, кыргыздын улуу касиетине карап, чек ара эми чектебей эле койсун. Эчтеке эмес, Кудай биздин мындай чектеп койбосун деп, ошо кыргыздын улуулугуна карап мамиле кылса жакшы болот эле. Болбосо бир жыйынтыгын, мына бул жерде от суу таш биздин күчүбүз, керемет куралыбыз дегендей кыргызга багындыруу үчүн мына мен ошол бос үйдө отуруп, асмас баягы сыйкырчылык, баланын жүрөгүндө эле кыргызчылык таш менен көтөрсө сыйкырчылык болот го. Анысы кандай табигый илимге кыргызга багындыруу үчүн дүйнө элине от суу таш аба менен торнадо, саясий жана экологиялык торнадо жасап атабыз десек болот. Ошентип кыргызга ыйыктык берип туруп анан кыргыз дүйнөнү башкарат деген ошол бул чындык, муну айтып койбосок болбойт. Анан жана Америка боюнча айтылды, Россия жөнүндө айтылды. Айтканыбыз рас, кабыл албады. Посольствосуна да жолукканбыз, мындай мүчөлөрүнө. Анан биздики билдирип коюу милдет.